Бийликтин мыйзамсыз аракеттерине наразы болуп чыккан элдин турганына 30 күндөн ашты. Биз жалган жалаа менен камалган Текебаевдин боштондугун талап кылып чыкканбыз. Биздин үнүбүздү бийлик күндө эле угуп жатат, бирок укмаксанга салууда дешет митингге чыккандар. Тескерисинче күн сайын саясий куугунтуктар күчөп, ким чындыкты айтса бийлик аны кысымга алуу менен алек болуп калды дешет. Ушунча күндөн бери бизди укпайт, биздин элди сыйлабайт, ушунча ата-энени сыйлабаган. Биз дагы ажообузду сыйлабайбыз. Biz dağı bara turgan yerge çeyim barayla, biz korkak emasmiz, biz elemiz. Buna aldыңар 80'den aşıp kaldыңızlar. Men gele yaş emasmın, 55'ten aşıp kaldım. Mınakey уже başlandı. Mınakey mandatın alalmaydı. Mandatını alğanğa tartınıp durat. Daha bir narушение tapsanın mandatını dele alat. Mına uşu baldarımızı korgay almasak biz Kırgızbızбы. Токтоосуз митинг уланткан эл өкүлдөрүнүн тарапташтарынын үнүн укса дагы укмаксан, көрсө дагы көрмөксөнгө салган бийликке күндөн күнгө эл наразычылыгы күчөп, күндө жөө жүрүш жасап жатабыз дешет. Алар бүгүн дагы жол жегине тынчтык митингин улантуу менен Текебаевга боштондук аталыштагы жөө жүрүш жасашты. Жөө жүрүштүн максаты бир Кыргызстан оңолсо экен деп, биздин жакшы саясатчы балабызды жок жерден келип bir Mayısev'tin nemesi menen kamak alıp koydu. Oşa biz çındık için hazır biz jөө жүрүш kılıp atabız. Kırgızstanda jaş baldarımыздın şu keleceği için dep biz şu öz ihtiyarımız menen özgönden gelip jөө жүрүш kılıp şu çındık için jөө жүрүш kılıp atabız. Жөө жүрүшкө катышкандардын арасында жаштар, 80'ден ашып калган энелер, карыган аксакалдар дагы бар. Чындык үчүн баарына кайыл болуп келгендердин бири Осмон Аксакал. Боштондук! Biraz oyitken. Ha. Kıyналган жоксуңбу? Жок, кыйналган жокпуз. Эмне? Үй камагына чыгарып деле сурай берсе болот го. Ушунчалык мээнет, эмгек кылган ат көтөргүч эмгеги бар. Бөт мыйзамдарды жазган ушу Өмүрбек Черкешевичти баш кылып камап койгонуна баарыбыз деле наразыбыз да. Ошон үчүн үй баш коргоо чарасына өзгөртүүнү талап кылабыз. Текебаевга боштондук. Ел бар, журт бар, азыр эми интернет деген бар. Жөнөтсө элдин үнүн угар дейбиз. Жүрүштүн соңу кайрадан митингди улантуу менен башталды. Үзгүлтүксүз митинг уланткандар саясий куугунтуктар токтоп, чындык жеңмейинче наразычылык улантып, жөө жүрүштөр боло берерин билдиришти. Бул Атамбаев эл менен ойнош. Байсалбек Кадралиев, Алимбек Равшанбек уулу, Сентябрь.